Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Албетте дүйнөдө дагы эле геосаясий жаңылыктар бүт ушу Газаны бир аз сунутту. Газа жөнүндө тынч, Украинанын тегерегинде болот. Бүгүн 15 башоона айындагы Путин менен ушу Трамптын жолугушуусу тегерек массалык маалымат каражаттар ошого карап жатат. Ал эми дүйнөдө башка нерселер деле болуп атат. Мисалы үчүн Орусия өткөн күндөрү ошо Азербайжандын ошо нефть жиберүүчү түтүктөрүн Украина аркылуу кетчү. Ушу жардырып салган болчу. Жана Азербайжан ага аябай ызаланды. Эл аралык сотко беребиз дейт. Учак үчүн деле мисалы үчүн беребиз дейт. Ошол эл аралык сотко силерге жоопкерчиликке тартабыз деп Орусияга айтып атат. Илхам Алиев албетте эгерде андай кылсаңар биз Украина курал сатуу боюнча тыюу салууга ошо кайра аны жок кылабыз дейт. Кайра ошо тыюу салууну алып салабыз дейт. Эми Украинага биздин Азербайжандын армиясынын ошо курал жабдыктарын жеткиребиз деп айта баштады Илхам Алиев. Эми түшүнүш керек, баары эле серепчилер айтып атат, Илхам Алиев айтып аткан курал жарактар Азербайжандан чыкпайт дейт. Ал дрондор жана башка курал жарактар аябай жогорку деңгээлде коркунуч туудуруучу Орусиянын армиясына бул Түркияныкы дейт да. Түркиянын байрактарлары, ак суңгурлары, Түркиянын кызыл алмасы балким ким билет да. Ошо бүт дрондор, каргуу дрондору же болбосо алпагуу дрондору же Анка-3, Анка-2 дрондору колдонулушу ыктымал да. Ошо менин видеомдо ар бир ушул дрондор боюнча өзүнчө видеолор бар. Тиги Баткенде окуялар болуп кеткенде ошо бүт видеолор чыгарган болчумун ошол жылдары. Ошон үчүн таап алсаңар болот. Албетте ошол куралдар Украинага барып калышы ыктымал Азербайжандан. Келечекте азыр Орусия каналдарында карап чыктым, аякта да айта башташты. Азербайжанга жакынкы келечекте согуш ачабыз деп айтып атышат да. Эми качан бул деген коркуттуу болсо керек, бирок мен ойлойм, ошо эгерде Украина менен согуш кандайдыр бир жол менен тынчып калса, чын эле ошол тараптан кандайдыр бир иш аракеттер болуп кетиши ыктымал. Ошону Туркия Азербайжанга болушабы, болушпайбы чоң суроо да. Бирок негизи мен деген ошо геосаясий жаңылыктардан тышкары дагы ошо кайра суу маселесине кайрылгым келет эле. Баса ошо Газаны дагы тийип өтсөк, Газада абал начар, армияны киргизип жатат. Израиль толук Газаны курчоого алып атат. Газадан ушул тактикалык жактан жеңилдик, эми стратегиялык жактан жеңели деген аракетте Израиль мамлекети. Бул жана башка дүйнө коомчулугу Израилге сөздөрдү айтып атат. Комментарийге да жазган бар, ошо урматтуу менин көрүүчүм жазган. Айткан эме деп ошо Харец гезитинин маалыматы боюнча Израилдик. Эми израилдиктер чет өлкөдө жүргөндө еврейче сүйлөшкөн, жөттөрчө сүйлөшкөн өтө коркушат деп. Анткени ошо сүйлөшсө коопсуздугу үчүн коркушат. Анткени дүйнө жүзү бир гана баягы түзмө түз коопсуздукка коркунуч келтирбей, дагы психологиялык жактан ошо сотто сыноо көз карашы менен карап жатат Израилге жана Израиль жарандарына. Ошондуктан Израиль жарандарына дүйнө жүзү боюнча ушундай ылайыксыз болуп калыптыр да жүргөнүм. Ушундай нерсе болуп атат албетте. Бирок албетте так мындай маалымат эмне болуп атат Газада азырынча айтууга кыйын да. Мен болсо ушу геосаясий жаңылыктардан сырткары дагы бир мындай нерсени айтып кетким келген. Бүгүн ошо кыска тийип өттүк геосаясий жаңылыктарды. Эң негизги Кыргыз мамлекетинде баягы Иран боюнча кургакчылык боюнча сөз баштаганда Кыргыз мамлекетине буга көңүл буруш керек. Комментарийден ошол Иран боюнча баягы Иранда кургакчылык боюнча видеодо көп комментарий жазылды. Бизде деле Кыргызстанда кургакчылык болуп атат. Жер астындагы суунун деңгээли азайып атат. Мөңгүлөр эрип атат. Мурунку мөңгүлөрдүн 84% калган сыйт да. Баары ошо 20-25% ийирип кетти. Ошого карата албетте кандайдыр бир иш чараны көрүш керек. Ал иш чаралар албетте каралыш керек да. Эң ошо чоң иш чара, эң сонун нерсе биз үчүн эмне болмок? Эгерде биз ошо тоолордун биринчиден бала чагымда кыял бар болчу да, ушундай бир эгерде деңиз эле жагат да, мага деңиздин жээги өтө жагат, ысык көл жагат, мен өзүм ысык көлдөнмүн. Албетте ойлой берчим да кечи кезимде, эмнеге бүт Кыргыз мамлекети бүт тараптарында ушундай суу сактагычтарды жана көлдөрдү түзбөйт деп. Сонун кооз болмок деп, эгерде ар бир ошо Кыргызстандын булуң бурчунда суу сактагычтар жана көлдөр болсо деп аябай ушундай кыялдан чын элемин да. Анда ар бир ошо Кыргыздын жараны, Кыргыздын шаары көлдүн жээгинде болуп калат. Ар бир шаардын өзүнүн ысык көлү болуп калат. Ошондо каяка барбайсың, ошол жерден баягы сууга түшүп жыргаса болот эле. Деңиз деңсебей депчи, дүйнөлүк деңиз деңсебей. Ким билет, келечекте
дүйнөлүк деңиз менен да кандайдыр бир байланыш түзсө болмоктур, эгерде мисалы үчүн Кытай аркылуу ушундай траншея же канал казылса бир күндөрү деген ой пикирлер келе берчү да мага. Ошо бүгүн болсо бул деген мамлекеттик долбоор болуш керек окшойт деген ойлор келе баштады да. Мисалы үчүн ошо ар бир ойду коктууда тоонун ичине ушундай бетондогон, түбү бетондолгон, анткени суу жер астына дагы агып кетпесин деген ниет менен жана үстү жабылган, анткени суу катуу бууланып кетпесин деген ушундай кандайдыр майда анткени чоң көлөмдө сактаса өтө кооптуу болот. Чоң көлөмдөгү суу сактагычтар эгер прорыв болсо, мындай же болбосо согуш болсо же жер титирөө болсо, ылдый жактагы айылдарды жууп кетет да, сел болуп. Ошон үчүн андай нерседен алыс болуш үчүн ушундай майда суу сактагычтарды тоолордун ичине салыш керек го деген ой келип атат да. Ал деген өтө кымбат долбоор болсо керек да, өтө кымбат долбоор болсо керек, бирок мындай аябай көп көлөмдө жана ошо өндүрүштүк түрдө ошол нерселер жасаса, жабдыктарды алса, анда анын баасы арзандай түшөт. Эгерде мамлекеттик ушундай ой жүгүртүүнү алып барса, жана биз төлөп аткан салыктардын эсебинен кымбат болсо дагы атайын жабдыктардын түзсө, атайын институттар түзсө, ушул нерсе сонун болмок деген ой келип атат да. Тоолордун баарын тешип, ойду коктууларды тешип, ошо кайер жерде таш, асты таш болсо же чопо болсо ошол жерден арзаныраак түшөт. Кай жерде асты кум же ошол шагыл болсо ошол жерге баягы бетон куюп, акырындап ошо бүт өлкөнүн ичинде жабык тоо ичинде катылган суу сактагычтар жасаш керек да, биринчиден. Экинчиден дагы кошумча алардын жанында эле баягы тиешелүү жерлерге жаратылыш баягы жок болуп кетпеш үчүн жана ошол жайыттар же болбосо жайлоолор же болбосо эгин эгүүчү талаалар да, мындай айыл чарбачылыкка жарамдуу талаалар чөгүп кетпеш үчүн ошону эске алып, атайын ушундай жаңы суу сактагычтарды салыш керек окшойт да биздин мамлекетке. Ошондой бүт мамлекет Венеция кылып салыш керек да, Кыргыз Республикасын тоолордун арасындагы Венеция кылып салыш керек. Бүт жерден ошол сууну токтотуп, ушундай акырындап, көптөн эмес, кошуналарды чочутпай да, аз-аздан мындай сууларды буруп да, бир бөлүгүн буруп, ушундай суу сактагычтарды толтуруп коюш керек да. Ошондой суу сактагычтар толо турса, анда мисалы үчүн тоо ичиндеги суу сактагычтар бизге стратегиялык суу запастарын бермек да. Ал эми ошо тоо капчыгайларында ачык суу сактагычтар сууну буулантып, мөңгүлөрдү толуктаганга жардам бермек да. Анын кошумча дагы эң негизги мөңгүнү түзүүчү нерсе бул өсүмдүктөр да. Ошо генно модификацияланган өсүмдүктөр керек бизге. Тоодо ташты тешип өсө турган ошондой өсүмдүктөрдү чыгарып, баягы керек болсо эл аралык ген институттарына буйртма берип, атайын бизге ушундай өсүмдүктөр чыгарыш керек дагы. Кыргыз тоолорун ушундай өсүмдүктөргө толтуруш керек да. Ал өсүмдүктөр сууга мындай көз каранды болбой, бирок кандайдыр жер коктуу болбосо дагы ошол жерден өсүп сугатсыз эле ошо сууну кармап абадан, анан кайра бууланткан ушундай өсүмдүктөр керек да. Ошо өсүмдүктөр мындай чычырганактар болобу, талдар болобу, ага бүт жайылыш керек да. Бүт жерден ушундай чычырганак жана талдарды, бактарды өстүрүш керек да тоонун үстүнө. Эгерде ушундай бактар көбөйүп кетсе, анда алар абадан сууну кармап буулантат, кайра бууланткан суусу баягы буу мөңгүлөрдү толуктайт да. Ошондой нерсе бизге керек. Эмесе биз көрүп атабыз, бизде климат аябай кургакчыл жана биз суу башында турсак дагы мөңгүлөр тиешелүү түрдө бууну албай жатышат. Анткени дефорестация болуп кетти да. Токойлордун же мындай чычырганактардын көлөмү Кыргызстанда азайып жатат да. Мисалы үчүн спутниктик ошо тартуулар ушуну көрсөтүп атат. Демек ушул маселени мамлекеттик деңгээлде, коом деңгээлинде, эл деңгээлинде чечиш керек да. Ошондой эгерде чечсек, биз деген өлкөбүзгө мөңгүлөрдү толуктайт элек биринчиден, климат өзгөрүп жатканда суунун кайсы бир көлөмүн сактайт элек өзүбүзгө стратегиялык запастарды. ГЭСтерди курганга чоң жакшы ушундай өбөлгө түзөт элек, шарт түзөт элек жана ошо кийин ошо кургакчылыктан арылат элек да, жана кургакчылык деген маселени толук чечет элек.
Анан албетте мунун баарын сакташ үчүн бизге армия керек болот эле да. Баары бизге миллиондук армия керек. Эгер колдон келсе эң ажал куралдарды өздөштүрүп, жаңы технология өздөштүрүп, ушунун баарын сактаганга жол алыш керек. Эмесе көрсөтүп атат азыр Ирандагы абал, ошол Өзбекстандын мисалы үчүн суу форумундагы айткан сөздөр, ошо Сибирдин сууларын Борбор Азияга бурдургула деген талаптары, ушул нерсе баары көрсөтүп атат. Дүйнөлүк банк деле, башка деле түзүмдөр, эл аралык аналитиктер, акылдуу балдар айтып атат. Келечек татаал болушу ыктымал. Борбор Азия 2050-жылы ошо нак бул жерден тынч эмес болот. Баягы климаттык мигранттар көбөйөт деп. Ошондо ошо суу башына турган өлкөлөр чабуулдун астында калып калышы ыктымал да. Же болбосо бул мамлекеттик диалог болот. Качкындар жөн эле мигранттар өзүлөрү кирип келет, же бул реалдуу түрдө чоң туруксуздук, мындай турбуленттик заманга алып келет да. Суу үчүн согуштар деген начар заманга алып келет. Ошон үчүн аны алдын ала көрүп коюш керек, алдын ала чара көрүш керек. Эмне деп ойлойсуздар? Менде ошо бир нече видео бар каналымда, суу башындабыз деген. Ошол видеолорду да карап коюңуздар. Ошол видеолор балким ошо дагы кандайдыр бир ой толгоолорго сиздерди алып барар. Видеонун тарткан максаты улут ушундай деңгээлинде биз ушул нерселерди ойлонуп коюшубуз керек. Ойлонгондон дагы кандайдыр бир иш-чараларды көрүп, мамлекеттик стратегия кылышыбыз керек окшойт. Эмесе келечекте анан кийин баягы заман жетилип калганда кеч болуп калат. Ошондой. Комментарийлериңерди жазыңыздар эмки видеону көрүшкөнчө. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердикте сенин куралың ал. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердикте сенин куралың ал. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно.